ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Ассаламу алейкум. Аламдардын нээси Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Биздин жашообуздун көсөмү, жол башчыбыз, бизди ушул жашоодо шыктандырган устазыбыз Хазирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Андан соң баарыңыздарды улуу кыргыз эли улуу Рамазан айы менен дагы бир жолу куттуктап, дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп саламдашабыз. Бүгүн 5-каналда кайрадан Орозодо 30 күн аттуу менин автордук программа менен сиздер менен саламдашып отурабыз. Түз эфирдебиз. 5-каналдын жетекчилигине ушул биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын өтүнүчү менен ачып берип аткан мүмкүнчүлүгүнө ыраазылык билдиребиз. Жана 30 күн бою Аллах субханаху ва таала насип этсе сиздер менен бүгүнкү Кыргызстандагы деги эле дүйнөдөгү болсун дагы акыреттеги биздин абалыбыз жөнүндө, биздин динибиз жөнүндө, биздин динибизде кээ бир түшүнүктөр жөнүндө тактоолорду түшүнүп алуу үчүн, балким өткөн жылдардагы жашообуз жөнүндө тарых боюнча койчу иш кылып Орозонун ичи 30 күн бою динибизге тиешелүү болгон маселелерди мына ушул майданда отуруп сүйлөшөбүз. Мен чындап айтканда бир гана журналист катары эмес, балким өзүнүн пикири бар адам катардагы конокторум менен силерге тиешелүү маселелерди талкуулаганда акыйкатын ачканга аракет кылуу үчүн салымымды кошуп отурам. Анын үстүнө бүгүн акыркы кездерде журналист десе микрофон кармагычтарды гана ойлоп калбадыкпы? Жок. Журналист коомдун үстүндө турган кесиптердин бири, өзүбүздүн да оюбуз болууга тийиш. Анда баштадык. Аллах насип этсе, мен бүгүн кече сиздерге убада берген устаздарды тааныштырып өтөйүн. Тагыраак айтканда тааныштырып эмес, саламдашып өтөйүн. Бүгүн бизде устазда Кыргызстан Ислам университетинин ректору, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын уламалар кеңешинин төрагасы Абдышкур устаз Нарматов бизде. Устаз Жумадыл бүгүн бизде. Бирок 2015-жылы мен конокко чакырганда адеп башаты прогрессивдүү коомунун төрагасы катары чакырдым эле. Бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Дин иштер агенттигинин кызматкери. Өкмөттүн астындагы кызмат. Президенттин астында. Президенттин астында, кечирим сурайм. Кош келипсиздер. Бүгүн да кече бизде Хазирети муфтий катышты көрсөтүүбүзгө. Жолборс ака келди, Жоробеков, аксакалыбыз. Кыргызстандагы диний абал жөнүндө сүйлөштүк. Бир аз тарыхка кирдик. Келечек жөнүндө да бир аз арзууларыбызды айткандай болдук. Мен бүгүн да сиздерге эркин эле тема коем, устаз. Бир-эки көрсөтүү балким сарасеп салышыбыз керек го. Азыр кандай абалдабыз? Эмне жетишкендиктерибиз бар. Дагы эмненин үстүндө иштешибиз керек. Эмнелерди кайра тургузушубуз керек, эмнелерден кутулушубуз керек. Балким ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Болобу? Устаз, мукаддимат сизде анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана боорукер Аллах тааланын исминен башта бардык телекөрүүчүлөргө Аллах тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендешим, 12 айдын султаны болгон Рамазан айы. Деги эле мен Мыктыбек мырзанын сурооуна жооп берүүдөн мурда сизден да бир сурайын, телекөрүүчү катары, мекендешим катары. Рамазан айынын келгенине бир кубанычыңыз болдубу? Урматтуу мекендешим, өткөн Рамазан айында сиз менен орозо кармаган, балким сизге тамак ашыңызды пышырып берген, ал пештеп ак сүтүн берген, насаатын айткан энеңиз, кээ бирлердин энелерибиз бул Рамазанда катарыбызда жок. Өткөн Рамазанда биз менен алкыш бата кылып, бирге тарап окуган, мечитке жетелешип барган кээ бирлерибиз бул Рамазанда аталарыбыз катарыбызда жок. Кээ бирлер өзүнүн кесиптештерин, мекендештерин, жамаатынан кээ бир инсандарды жоготту. Ошондуктан урматтуу мекендешим, балким мен үчүн, балким сиз үчүн, балким мени угуп жаткан кээ бир инсандар үчүн бул акыркы Рамазан болуп жүрбөсүн. Рамазан айы келген кезде кубандыңызбы? Рамазанга кубаныч. Тилекке каршы Мыктыбек мырза, бүгүнкү күндө биз маданияттуубуз дейт, бирок башкалардын маданияты менен, башкалардын культурасы менен өтө маданияттуу болуп кеткенбиз. Кээде карасаңыз, мисалы жаңы жылга даярдыктын 10дон 1 же 100дөн 1 Рамазанга даярданыштыбы? Деги эле биз кимдин үммөтүбүз? Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү биз, мусулмандар, Аллах тааланын барлыгына, бирлигине, анын бардык пайгамбарларына иман келтиребиз. Периштелерине, китептерине, Инжил, Таврот, Забур, ошондой эле пайгамбарлардын улуусу, пайгамбарыбыз, биздин пайгамбарыбыз жөнүндө сүйүнчүлөп келген Иса пайгамбар жөнүндө. Бирок Иса алейхиссаламдын туулган күнүнө кандай даярдык көрдүлөр? Үйлөрдө, көчөлөрдө шан шөкөттөр менен, башкалар менен, бирок 12 айдын султаны болгон
Бул өзгөчө bir конок. Элестетиң, үйүңүздө 11 айдан бери сагынып көрбөгөн bir коногуңуз келсе кандай даярданасыз? Ал жөнөкөй конок эмес. Ал келгенде эч ким бербеген чоң bir белектер менен келет. Рамадан рахмату миналла, Аллахтын рахматын алып келет. Магфирату миналла, Аллах күнөөлөрдү кечире турган магфират менен келет. Даману илал жанна, бейишке кепил болуп келет. Алифу аману минаннар, дозоктон аман сактай турган. Нурун миналлах, Аллахнын нуру болгон кереметтүү Кур'анда алып келген. Ушундай улуу Рамазан айында негизи кубанычыбыз болду. Бирок урматтуу мекендеш, Кудайыма шүгүр, алхамдулилlah, жылдан жылга орозо кармагандардын саны көбөйүп баратат. Буну көчөлөрдө да байкап жатабыз. Кудайга шүгүр кылышыбыз керек. Ошол эле кезде Имам Газали рахматуллахи өзүнүн Ихя улум китебинде орозо туткандар 3 түрдүү болот дейт. Жалпы инсандардын орозосу бүгүн көп адамдар суусундуктан, тамак аштан өзүнү тыйып жатат. Бул орозонун негизги фарздарынан бирөөсү. Өзгөчө инсандардын орозосу, өзгөчө инсандар тамак аш суусундук менен биргеликте көзүндө арамдан, кулагында гыйбат ушактан, ошондой эле тилинде ар түрдүү жаман нерселерден сактануу. Сиз азыр сөзүңүздө мен жөнөкөй журналист катары эмес деп өзүңүз баса белгиледиңиз. Журналистика деген Аллах табарак ва таала өзү жараткан эң улуу нерселерге Кур'анда касам ичет. Алардан бирөөсү Калем деген сүрө бар. Сүрөнүн атында Аллах таала бекеринен калем менен атап койгон эмес. Ал сүрөдө Аллах Нун вал калами ва ма ястурун, калем жана калем менен жазылган нерсеге ант ичем дейт. Бул журналистика, бир нерсе жазуу, элге маалымат жеткизүү деген нерсе өтө жоопкерчилик нерсе. Ошондуктан бүгүн мен көптөгөн журналисттерге же болбосом журналист атына таянып, журналисттерге доо кетирген, тил тийгизген инсандарга кайрыларым. Колуң менен, бармагың менен Аллах тааланын алдында өкүнө турган, же элди бөлүп жара турган, же бир нерсени аныктабастан ар түрдүү ушак айыңды жазганды токтотуш керек. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Ошондуктан мына бүгүн Кудайыма шүгүр, мамлекетибизде биз 5 каналда 30 күн орозонун ичинде көйгөйлүү болгон маселелерди талкуулайлы. Эми бул бирок мен аягына чыгарып коюңузду өтүнөм, 3-чү категория. 3-чү категориядагы орозо туткан инсандардын биринчиси тамак аштан, суусундуктан өзүн тыят экен. Экинчиси ал бардык денеси менен, көзү менен, кулагы менен, тили менен, колу менен, кала берсе буту менен да жаман жолго баспайт. Ошол эле кезде 3-чү эң жогорку ал хавасыл хасса, өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү дейт. Ал жүрөгүндө да жаман ой болбойт. Башкаларга жаман пикирде да болбойт. Бүгүнкү күнү тилекке каршы дайым эле адамдар Аллах табарак ва кереметтүү Кур'ан Кериминде иштани бу миназван, күмөндөн сактангыла, инна ба'зван исм, кээ бир күнөөлөр, күмөндөр күнөө дейт. Ошо жаман күмөндө, жаман ойлордо болбош керек. Орозо негизи жылына бир жолу келип бизди ошондой бир тарбия кыла турган улуу мугалим, ошо биздин мугалимибиздин сабагын жакшы алып, калган 11 айда да ошо мугалимден алган сабактарды турмушта ишке ашырсак эң жакшы болмок. Устаз, Рамазан жүрөктөрдүн майрамы десек болобу? Рамазан бир гана жүрөктөрдүн эмес, рухубуздун, бардык инсандардын чыныгы. Раббым Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам деген ар бир мусулмандын, китебим Кур'ан деген инсандын улуу майрамы болуш керек. Буну жанагындай жогору бир ай бою майрам. Бир ай бою майрам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам орозо туткан адам Рамазан айы келгенде бардык бейиштердин эшиги ачылат, дозоктордун эшиги бекилет. Ар күнү ооз ачар кезинде миңдеген адамдардын денеси дозоктон куткарылат дейт. Мисалы, Мыктыбек Арсланбек бүгүн кутулуучулардын катарына кошулду деген жазуу. Урматтуу мусулман бир тууган, мен муну мисал катары айтып жатам. Мен гайыпты билген бир бенде эмесмин. Сен өзүңдү сурачы. Балким бүгүнкү Рамазанда мен дозоктон кутулдум бекен? Аллах таала каалагандай, пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн, үйрөткөндөй орозо кармай билдимби? Быйылкы орозобуз келгиз ар бирибиз үчүн өзгөчө орозо болсун. Бир гана тамак аш суусундуктан эмес, күнүгө Аллахым мен ошол дозоктон кутулгандардын арасында бармынбы деп, ал эми Рамазандын акыркы 30-чу күнү Аллах таала бирден баштап 30га чейин канчага миллиондогон, миңдеген адамдар дозоктон кутулган болсо, ошончо сандагы ошол акыркы күн кутулат дейт. Аллах таала баарыбыз ошол дозоктон кутулган бенделердин катарына кошкон болсун. Амин, айтканыңыз келсин. Мен бир нерсени жарыялап коеюн. Убакытың арды алам. Ушу орозодо 30 күн долбоору биринчи жолу КТРдан чыкканда, ушу биздин адал сертификатын алган тамак аштар, тастыкталган тамак аштар өздөрүнүн жүрөгүнөн чыгарып, ушу устаздар келет экен ушул майдамга, ушул биздин даамдардан ооз тийсинде белектерин бердилер. Жана ошол салт уланып кетти. Бүгүнкү күндө да орозодо 30 күн чыгат экен деген укканда бир катар компаниялар өздөрүнүн азыктарын берди. Бирок алардын баарын батыра алган жокпуз. Биз үчөөсүн тандап алдык.
Эң суусундуктан бири тандадык, шириндиктен бири тандадык жана эт азыктарынан бири тандадык. Эт азыктарынан Al-Halal фирмасы бул тастыкталган, мындай айтканда олуттуу эт продукцияларын чыгарат. Суусундук Let's Go таза суу жана шириндиктер Ratana шириндиктери. Ушунун баардыгы силерге белекке берилет. Алдын алып айтып коеюн, бизди көрүп аткан көрүүчүлөр дайыма эле оокатын коюп алып турду. Булар өздөрү ушу биздин алымдарыбыз, биздин ушул аянтка келгендерди кубандыруу максатында берген белектери. Сиздин эфирден пайдаланып бир нерсени баса белгилеп коеюн. Акыйкатты айтыш керек. Ал калемпирден ачуу болсо да, эгер мен ката болсом, алар кийинчерээк такташы мүмкүн. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө Al-Halal колбасасын сатып ал да утуп ал деген рекламалар өтө көбөйүп кетти. Эгер колбасаны сатып алган инсандардан түшкөн акчадан белек болсо, ал кумар болуп калат. Бул туура эмес. Бирок белекти андан сарткары үчүнчү тарап коюлуп эме кыла турган болсо, ал туура болот. Ошондон кээде мисалы экөөбүз арабызда мелдешип туруп, шахмат ойнойбуз, башка кылабызбы, утканыбыз ортодогу акчаны алабыз десе, бул кумарга айланып калат. Бирок экөөң окуудан, же китеп окуудан, же башка нерседен ийгилге жеткенге мен белек берем деп үчүнчү тараптан белек коюлса, биздеги бүгүн берилип аткан улак башка окшогон, анда ал жайыз болот. Бул нерсени айтып коюш керек. Al-Halal'дын насаатчылары биздин алымдарыбыз. Мен аттарын айтпай ак коеюн, алар менен консультация болгон. Бул иш жана байге катары коюлган. Өз чындыгында аны жакында бир үй бүлө утуп туруп, ал жөнүндө өзүнчө бир маек. Устаз Жумадыл, эми сизге суроо. Абдышкур устаз бир нерсени айтып кетти. Сиз Рамазанды тосуп алдыңызбы майрамдап деп атат. Эми жеке инсандык катары албетте биз мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче өзүбүздү күттүк, Рамазанга даярдадык, денебизди, рухубузду күтүп даярдадык. Бирок чындыгында көчөлөрдө майрам сезилбейт. Жаңы жылдагыдай, Норуздагыдай, мисалы да, жанагы кооздуктар көчөдө мындай шаан жок. Бул эмнеден көз каранды? Адамдардын жүзүндөгүн айтып аткан жок. Мисалы үчүн жөн эле көчөдөгү жазуулардын, чырактардын илиниши, бул биздин коомубуздун али жетпегендиги же дагы башка бир нерселер барбы ушул маселеде? Жалпы көрүүчүлөрдү ушул кирип келген Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздин сурооңузга келе турган болсок, бизде Кыргыз Республикасы аябай жаш мамлекет, 91-жылы эгемендүүлүк алганбыз. Бирок ага чейинки биздин система, режим, биздин элдин жашаган режими башка идеологиялык режимде жашаган, ошол атеисттик жана коммунисттик партиянын үстөмдүгү менен келгендиги үчүн албетте ал жаңы жылды белгилөө же башка ар кандай ошо өздөрүнүн идеологиясына тиешелүү майрамдарды атайлап, мындай айтканда, ошол учурларда киргизген, элдин аң сезимине атайлап киргизип, биздин кичинекей бала бакчадан баштап мектеп жаштарында, анан мектеп бүткөн студенттерге жана башка жумушта иштегендердин корпоративи башка ошондой бир отурукташып калган бир мындай бир биздин элдик болбосо дагы жалпы бир светтик мындай бир салтка айланып калган да. Анын баарыбыз билебиз. Бирок кээ бир жарандарыбыз ошону баягы чыдамсыздык менен балким күткөн учурлар болушу мүмкүн. Эмне үчүн биз Рамазан айында ушундай иштерди аткара албайбыз дегендейчи. Барыңыздар да белгилүү, бизде Кыргыз Республикасында дин тутуу эркиндиги бар. Ар бир жаран дин тутуу эркиндигине биздин баш мыйзамда буга кепилдик берет, конституциялык кепилдик бар жана атеисттик ынанымга дагы эгерде бирөө мен Кудайга ишенбейм деген болсо да аны эч ким зордобойт. Мындайча айтканда, бул Куранда деле бар, дамыла. Мисалы Куранда дагы фаменша фалюмин фаменша фалякфур. Кимде ким кааласа иман келтирсин, кааласа каршы чыксын, мындайча айтканда иман келтирбей эле койсун деп атат. Бул Куранда дагы зордоо жок, биздин динде зордоо жок. Ошол сыяктуу мамлекет мыйзамдары деле ошондой, динде зордоо жок. Эч кимди белгилүү бир динди карманып же болбосо карманба деп зордой албайбыз. Мындайча айтканда мен азыр өзүм жеке айта алам, ушул биздин Кыргыз Республикасындагы дин чөйрөдөгү мамлекеттик саясат биздин башка коңшу өлкөлөрдө жок. Алысыраак барсаңыз деле жок. Керек болсо Европа өлкөлөрүндө деле муну кээ бир өлкөлөрдө мындай бир эркиндикти табыш кыйын. Биз ошол мени баягы Кудай Тааладан келгенде бир жакшылык катары көрүп, мунун бир кадыр баркына жетишибиз керек. Андан кийин жарандарга калган нерсе бул. Мисалы мусулмандардын өзүнө калган нерсе. Эгерде ошол бирок мен байкадым, азыр көчөлөрдө билборддор илинип калыптыр. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жеке демилгелер менен. Бул жерде мамлекет эмне үчүн муну жасай албайт? Анткени мамлекет биздин баш мыйзамда, конституциябызда ачык жазылып калган Кыргыз Республикасы эгемендүү укуктук унитардык жана светтик өлкө деп жазылып калган. Светтик деген түшүнүк бул
мамлекет диний уюмдардын иштерине аралашпайт жана диний уюмдар дагы мамлекеттин ишине аралашпайт деген бир принцип отуруп калгандагы биздин мыйзамда жазылып калгандагы биз ошол баягы мыйзамдан тышка чыга албайбыз. Мамлекет келип алып эле диний уюмдарды келгиле мынакей биз Рамазанды ушундай бир белгилейли же болбосо тосуп алалы деп чакыруу таштабайт. Жогоруда айтылган жаңы жыл же башкалар болсо мурда айтылгандай булар бир светтик бир майрам сыяктуу бизге ошондой бир киргизилип калгандагы. Диний болсо да светтик катары белгилер. Түү диний болсо да ал жерде бир диний эч ким мотивти бергиси келген эмес дагы баягы коммунисттердин убагында. Биздин элдин аң сезиминде бул баягы светтик бир салт сыяктуу эмеге айланып калганда. Мен түшүндүм. Демек эгерде жеке демилге пайда болуп үммөттө ушул 30 күн майрам кылалы, көчөлөрдө да майрам сезилсин десе мамлекет каршы эмес. Мамлекет каршы эмес, тийиштүү мамлекеттик органдар менен аны макулдашып алып туруп жасай берет. Демек биздин өзүбүздүн коомубузда, мусулман коомчулугунда мына ушуга демилге көтөрүү деңгээлине жеткен адамдар али жок. Буга ачык айкын далил мына сиздин 30 күн орозодо керек болсо мына 5-канал башка бир каналдарда өзүңүздү баса белгилеп өткөндө КТР башка эмелерди да ачык айкын демилге менен жакшы майрамдап келе жатабыз. Ошо элге майрамдасын, элге жакшы жеткизелик деген ушул демилге бул. Туура. Мен айтайын дегеним, демек бүгүн мусулман коомундагы алдыңкы пешвалар дейбиз, кыргызча алдыңкылар демилге көтөрүүдөн коркпош керек деп ойлойм да. Буну мамлекет кайтарбайт. Майрам кылсын көчөдө, уюштурсун майрамдарды күнүгө. Балким устаз азыр биз мусулман майрамдарын майрамдоо маданиятын билбестирбиз. Барбы ушул маданият? Майрамдардын майрамдоо маданияты барбы? Караң, бисмиллахир-рахманир-рахим. Өтө жакшы бир темага токтолдук. Бүгүнкү күндө биз көкүрөгүбүзгө уруп сүйүнүп мактанып айтабыз, Кыргызстанда 90% мусулмандарбыз деп. Бирок 90%-ын көпчүлүгү исламдын ысмы Курандын расмиден башканы билбейбиз. Сырткы гана. Сырткы. Ата баба мусулман болуп келген мындай көрүнүч эмелерди. Керек болсо кээ бир үрп адаттарды бул исламдан деп түшүнүп алганбыз. Бирок жанагы Жумадыл мырза айтканда ла икраха фиддин бул киши башка аятка токтолду. Динде мажбурлоо жок деген бул аятта туура түшүнүшүбүз керек. Динде мажбурлоо жок, сен динди кабыл алганга чейин. Эми сен мен мусулманмын, Раббым Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам, китебим Куран дегенден кийин ал жерде сага мажбурлоо бар. Же мусулман болушуң керек, же башка эмеде болушуң керек. Өзүң тандап ал. Кайсы тарапта экениңди аныкташың керек. Бул жакта да, бул жакта дини моос жагат, мунус жакпайт деген маселе болбойт ал жерде. Туура, ал динден кабыл ала элек башка болсоң, ал сенин ал эркиң. Бирок мен мусулманмын дегенден кийин, мусулман болсоң, Аллах табарак ва таала аракты арам дедиби? Аны арам билишиң керек. Жок, арамдыгын билем, анан бүгүн нафсыма кул болуп, Кудайым буйрса бир инсаф берген күн таштаармын, аракет кылып атам десе, бул күнөөкөр мусулман. Бирок анан жок, айта бересиң да десе, ал башкалык. Ошондуктан бир сиз айткандай бул нерсе убакыт саат менен келе турган нерсе. Мен өткөндө биздин алымдар кеңеши 21 алым Рамазан айын белгилөө, кайсы качан баштайбыз, орозо питир башка маселе караганда өзүм сөзүмдө ошол жерде алымдар кеңеште айтып айттым. Биздин мурдагы устаздарыбыз, Кудай рахмат кылсын, Молла Афсар дамыла, Молла Шакир дамыла, бүгүнкү Молла Надыр дамыла, Молла Сабыр дамыла, өткөн устаздарыбыз Советтер Союзунун убагында динди чок кармаган сыяктуу өздөрүнүн милдетин балким мындай түшүнүктүү болуп, эстафетатын аткарып, башкаларга өткөзүп берди. Аманатты бүгүн бизге берди. Жумадыл мырза айтканда бүгүн ойлоп көрбөгөндөй 70 уктасак түшүбүзгө кирбегендей бизде мамлекетте эркиндик бар, дин эркиндиги бар. Ошол эле кезде Кудайыма шүгүр журт башчыбыз 5 вак намазын окуп, жумага келип, динге эч бир каршылык эме жок. Бирок ушул кездеги бүгүн динге кызмат кылып жаткан дин кызматкерлери, алардын башында биз ушул Аллах Таала берген ниматты келечек муунга кандай өткүзүп беребиз? Ушул мүмкүнчүлүктөн кандай пайдаланабыз? Кандай элге жеткизебиз? Кандай кызмат кылабыз? Ушундан кандай пайдаланып? Бул нерсе өтө ар бирибиздин мойнубузга жүктөлгөн өтө чоң жоопкерчилик. Муну өтө сезе билишибиз керек. Сиз айткандай, албетте бүгүнкү күндө 21 кылым массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткизе турган заман болуп калды. Бүгүнкү күндө ошондуктан кээде биз баягы ачуу чындыкты айтышыбыз керек. Көзүбүз алысты көргөн менен колубуз жетпейт. Моундай жеке демилгелүү болгон мамлекеттик деңгээлдеги эмес, жеке бир телевидение аркылуу, башка аркылуу жеткизип атабыз. Бирок дини башкармага келе турган болсок, ошол
жерде бизбиз мисалы. Айына чыгарган бир журналыбыз барбы? Же биздин бир телевидениябыз барбы? Бүгүнкү замандын тили болгон бирдин радиобуз барбы? Кээде айтып жатабыз. Кадрларыбыз барбы дейм. Кудайга шүгүр кадр табылат. Кадр Кудайга шүгүр, Кудай деген эмелерибиз бар. Бирок ошол эле кезде мен көп айтып атам, бүгүн койнунда котур ташы бар, кээде динди бурмалаган, башкалаган кылгандардын бүгүн музыка угам дегендер 24 саат музыка каналдары бар. Спорт көрөм деген 24 саат спорт каналы бар. Жаңылыктар, кабарлар угам деген 24 саат бар. Бирок бүгүн ошо 90% мусулман болгон мусулман үммөт, келечек муундарыбыз өзүнүн дини жөнүндө кайдан маалымат алып жатат? Бул маалымат майданында биз уткузуп жатабыз. Ошондуктан Кудайым буйрса бул акырындык менен. Бул деле устат, мамлекет светтик деп атпайбызбы? Бул деле мусулмандардын бирок мамлекет светтик болгон менен мамлекетте жашаган эл 90% мусулман деп жатабызбы? Мамлекет мусулман өзүнүн элине, жерине өгөй баладай мамиле кылбаш керек. Бүгүнкү күндө мусулмандардын көйгөйүнү бирге эриш аркак болуп көтөрүшүбүз керек. Мен айтайын деген сиз туура айтып атасыз. Болгону эл кандай деп түшүндүрсөм, мен өзүм түшүнгөнүм ушундай да. Бала ыйлабаса эмчек кайда? Элге ошо канал керекпи? Эл талап кылыш керек да. Туурабы? Ичинен демилгелүү адамдар чыгып чуркаса, бирөө аларга тоскоолдук кылбайт да. Мына бизде канал турат, чындап айтканда, бир-эки диний контенти бар каналдар бар. Жалынып жүрүп $50 ала албайсың да. Бирөөдөн барып, байлардан берчи муну. А мамлекет дин иштерине кийлигишпейт. Бул элдин өзүнүн жеке талабы. Бирок эми караңыз, Муктубек мырза, мен айылдарда көп Кыргызстан ар жерге булуңдар, бурчтарга барган кезде элдер сурап калат. Мурда жума кутпасы бар де чыкпай койдуңуз. ЛТРден, КТРден маселе болот эле чыкпай койдуңуз дейт. Мен мындай эле жооп берем да, балким орой болсо кечирип койгула. КТР, ЛТР мен атамдын телевидениясы эмес. Силердики. Эл силер налог берип атасыңар, тыйым берип атасың. Силердин акыңар менен иштеп жатат. Силер талап кылгыла. Эртең президенттик шайлоо болсун, жогорку кеңештин шайлоо болсун, барганда элдер көпүрөдү сурайт, сууну сурайт, мектепти сурайт, жолоңдо дейт. Бирок келечек муунга эң зарыл болгон рух оңдой турган. Бетте Абдышкүр чыксын деген маселе эмес. Дини маселе чыксын деген. Ошо элдин муктаждыгы жанагы боштукту могу жер суу менен толтурбасак башка нерсе толтурат. Мен суранам, бир жутум сууга ылайык эс алып алалы. Ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Ассаламу алейкум Кыргызстан. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Орозодо 30 күн түз эфирде. Бизге жаңы кошулгандар үчүн бир кайталап коелу. Бүгүн биздин майданда Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын уламалар кеңешинин төрагасы Абдышкүр Устаз Нарматов, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы дин иштери агенттигинин кызматкери Устаз Жумадыл Мамаджанов. Жумаке, сизге суроо. Сиз да чет жакта диний билим алып келдиңиз. Дини маданият боюнча сурагым келет. Ал элдердеги дини маданияттын калыптануусу эмнеден башталды? Бизде мына ошол дини маданиятты калыптоону эмнеден башташыбыз керек? Бизде ошол нерсе башталганбы? Барбы дини маданият бизде? Же бул багытта да иштер али баштала элекпи? Бул коомдук ишпи, мамлекеттик ишпи? Бул кимдин иши? Эми маданият дегенде биздеги маданиятка болгон биздин жарандардын көз карашы же мамилеси балким чет өлкөдөгү жарандардын мамилесинен башкача болушу мүмкүн. Ошол эле биз окуп келген жерлерде, мисалы Египетте окудук, же болбосо Европа өлкөлөрүндөгү элдин маданиятка болгон мамилеси такыр башка. Мисалы бизде маданият деген эмне? Мисалы бизде маданият министрлиги бар. Ал маданият министрлигине караштуу бир топ дагы баягы бөлүмдөр, мекемелер бар. Андан кийин театр, драма театр башка болуп бөлүнүп кетет мисалы. Ошол жердеги мисалы эми мен эч кимге сөз тийгизгим келбейт, бирок биздин ошол артисттер болсун, же болбосо театр ишмерлери болсун, башка кишилер ар дайым баягы мамлекеттен бир нерсе күтүп отурат да. Биздин жарандар деле ошол түшүнүктө. Эмне үчүн биздин артисттерди мамлекет карабайт, мамлекет сыйлабайт дегендей. Азыр Абдышкүр ажы дамыла жакшы нерсени айтып кетти. Баягы мисалы шайлоолордо болсун, башка жерлерде жарандар өздөрү ошол нерсени мамлекеттен талап кылыш керек. Сиз да айтпадыңызбы? Бала ыйлабаса эмчек кайдан дегендей. Биздин жарандар эң биринчи өзүнүн баягы адамдык, жарандык укуктарын жакшы билиш керек да. Кимден эмнени талап кылыш керек? Жана башкалардын эркиндиги кайсы жерде? Менин эркиндигим кайсы жерде?
башканын милдеттери кандай, менин милдеттерим, укуктарым кандай, ошонун баарын жарандар жакшы билиши керек. Андан кийин сиз айткандай биздин баягы динибиздеги деле маданият балким ошол баягы түшүнүктөн улам эң биринчи калыптанышы керек да. Мисалы араб өлкөлөрүндө болсун же Египетте болсун, аларда эми баягы дин маданияты мурдатан отурукташып калгандыгы үчүн баягы тарыхтен 1200-1300 жылдардан бери аларда ошол эме менен өзгөрбөстөн келатат. Канчалык башка өлкөлөрдүн ар түрдүү оккупациялары же болбосо баягы колониялаштырган өлкөлөр келсе дагы аларда бирок өздөрүнүн баягы диний маданияты бекем отурган, өзөктүк диний маданияты бекем болгондугу үчүн булар көп башка жакка баягы ооп кеткен эмес. Булардын керек болсо билим берүүсүнө чейин бул нерсе сиңип калган. Билим берүүсүнө чейин. Баягы үй бүлөсүндөгү таалим тарбия жана башка дегендей. Ошондуктан бул жерде бир сөз менен айтып коюу аябай кыйын, бирок көптөгөн факторлор бар. Мисалы адамдык фактор бар, ал маданияттын сиңишине сырткы жана ички факторлор бар, тарбиясындагы үй бүлөнүн сырттагы чөйрө, мисалы биздин балдарыбыз чыкканда кимдер менен мамилелешип атат, кимдер менен ойноп атат. Бүгүнкү күндө баягы технология деген нерсе пайда болду. Мисалы биз бир эле заматта башка, мисалы Американын же Европа же Африканын маданиятынан бир мындай айтканда таасирленип, алардан же пайдаланып же зыян көрүп калышыбыз мүмкүн дегенде. Бирок бүгүн Жумаке, мен маалыматта мен өзүм билгеним, бүгүн мынагу глобалдаштыруу маданиятынан бир да өлкө качып кутулган жок. Ошол эле дин башаты болгон араб өлкөлөрү деле бул бир кесепет катары карап атат да. Экинчиси, бизде да диний маданият болгон да чындыгында. Мен кээде биздин тарыхты карап отуруп, биздин диний саясат, биздин диний маданиятыбыз кээ бир араб өлкөлөрүндөгү чөлкөмдөргө караганда алда канча маданияттуу болгон экендигин байкайм. Мен ошону манас эпосу не деген керемет маданият айтып. Мисалы кыргыздын тарыхына бир көз чаптыра турган болсок, кыргыз эли кандай болгон? Көчмөн эл болгон. Көчмөн эл тарыхтар бою көчүп жашаган, бир жерден экинчи жерге жер которуп жашаган. Бирок ислам дини келген учурда деле, ошол ислам дини бизге 8-кылымдарда келди деген болсок, ошол учурдан баштап качан гана бизге кыргыздарга мусулмандар, башка мусулман элдери келип мамилелеше баштаганда, кыргыздар алардын жашоо образын көргөндө дароо кабыл алган. Баягы кыргыз эл эч качан кылыч менен же баягы зордоо менен динди кабыл алган эмес. Эмне үчүн кыргыздар ошолордун ислам динин, башка мусулмандардын жүрүм турумун же болбосо алардын окуусун карап туруп кабыл алып атат? Анткени кыргыздын жашоосу өзү ошого окшош болгон. Көчмөндүн түшүнүгү эмне болгон? Мисалы, улуу Кудайга ишеним болгон эң биринчи, өлгөндөн кийин кайра жашайбыз деген бир башка жашоо бар экендигине кыргыз көчмөн эл катары ишенген жана таза эл болгон. Таза эл, сиз айтпадыңызбы, көптөгөн арабтар, мисалы Орто Азия элдеринин тазалыгы, эски маданияты мурдатан келаткан нерсеси. Мисалы эмнени бизде исламда эмне тазалайт? Бизде исламда суу, топурак, андан кийин от тазалайт. Кыргызда деле көчмөн элде деле ошондой болгон. Суу, топурак, от тазалаган. Бир жерден экинчи жерге көчкөндө сөзсүз тазалап, шыпырып, жыйнап же калдыктарын өрттөп коюп, тазалап кеткен, мындай айтканда табият менен таттуу мамиле. Демек ошол Кудайга ишенүү, өлгөндөн кийин кайра жашоо бар экендигине ишенүү жана тазалык деген нерсе биздин ата бабаларыбыздын маданиятында болгондугу үчүн ислам дини келгенде биздикилер окшош болуп атат. Дароо кабыл алып атат. Эч кандай экиленген жок ал жерде. Ошондуктан биз тарыхты карай турган болсок, биздин элибиз мындай баягы эме менен эле жөнөкөй эле бир табигый жол менен эле ислам динин кабыл алып кете берген. Ошол маданият бизде ата бабаларыбызда сиз айткан диний маданият бар. Эмне кылыш керек? Кимдин иши устаз? Экөөңөргө тең суроо да, кимдин иши ушул маданиятты кайра тургузуу дейбизби, тикелөө дейбизби? Бар, өзөгү бар. Жана илгери Союздун учурунда атеист эле Кудай бар деп сүйлөйт эле, секин отуруп өкмөттүн алдында ушинтип койдук депчи. Баласын отургузат эле, нике кыйдырат эле, ошол кезде деле тикелеш керек десем туура болот го. Кимдин иши? Элдин ишиби, муфтияттын ишиби, мамлекеттин ишиби, кимдики? Эми бул жаңы бир нерсе ойлоп табыштын кереги жок. Мисалы мен алыска барбайм, мен бир кичинекей айылда өстүм. Менин апам азыр 88 жашында. Алла өмүрүнө береке берсин. Менин апам кичинекей кезинен бул хадис же аят эмес. Кыяматта барсаң жерден 7 күрүш терип жедиңби деп сурайт экен. Күрүш түшүрбөгүлө дейт эле. Айылда бир Самар деген чоңөнөз барып, эчтемеси жок, суун алып кел бер, башка бер. Жардамын берип үйүн жыйып келсем 10 тыйын берди бир күн. Алып келсем 10 тыйын алба, батасын албайсыңбы? Жакында менин айылымда 103кө кирген бир атамдын айшенеси. Чоңөнөбүз өтүп кетти. Бир күн келип мага айтат: "Абдушкур ажы, сенден сураныч.
могу аксакалдарга айтып койсоң дейт. Аксакалдарга эмнени айтам десем, өзүнүн неберелеринин үйү аялдаманын аркы жагында, неберелеримди кээде көрөйүн деп барсам, аксакалдар 80-82 жаштагы бул киши аялдын баласындай. Аяшы уулдары. Неберелеримди көрүп барып көрөйүн дегенде, булар эртең менен малды кошуп келип аялдамада отуруп алат. Мен ошолордун алдына кыя басып өтө албаймын. Иба кылам. Кээде мажбур болуп арыктын бою менен 500 метр 150 метрде эмес 500 метр басып калып атам дейт. Мына маданият. Могу маданият эмес эмне болсун? Маданият. Канга сиңген маданият. Канга сиңген маданият бул. Бул ошо бүгүнкү да бирок тилекке каршы арабтарда бир макал бар. Фақиду шей ла юти. Өзүңдө жок нерсени бере албайсың. Бүгүн биз кээ бирлерибиз маданияттуубуз деп балким темадан алыстап кетем, бул ачуу чындык. Бирде жаназага бардым. Мен кыйынмын, профессор экен. Бирок бир таанышым сурангандан бардым. Энеси 80-ге кирген, 78-де. Профессордун энесинин жаназасын окуган жатам. Жаназаны алдын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, майыттын сөөгүктүн карызы болсо эң жакын балдары чыгып мен төлөймүн деп айтыш керек. Бенденин карызы айткан. Чыгып айтып коюң десем, жанагы профессорду тарбия кылган эненин жаназасы болуп жатат. Мага карап туруп, "Может, сами скажете" дейт. Кыргызча эмес. Молдеке өзүңүз айтыңда деген жок. Орусча балким сиз айтасыз дейт. Мен айттым, бул энени мен эмдим беле. Мени тарбия кылды беле. Сага окшогон инсанды тарбия кылды. Сени профессор деген наамгача тарбия кылыптыр. Чыгып айтпайсың десем, на русском можно дейт. Мен ачууланып, ход на китайском майнтке чыгып айткын дедим. Бул сенин энең болот дедим. Экинчи, жаназаны окугандан кийин мүрзөгө алып барып, энени алпеште өстүргөн энени бала өз колу менен коюш керек. Чочун эркектер кармабаш керек анын денесин. Ал энесini кирип кой десем, мен дейт, могу көр казгандарга тыйын берген ошолор койсун дейт. Айттым, акыркы сапар. Өз колуң менен энеңди узатып койбойсуңбу? Көрдүн айланасында чылым тарткандан башкага жараган жок. Мени жаназага чакырган досуга айттым, жок дегенде пайгамбар айткан, эң коркунучтуу жер мүрзө. Бардык ушул жерге келебиз. Бүгүн энеңди көтөрүп келдиңби? Эртең сен да келесиң. Бул жерде келгенде сенин профессорлугуң башкаңды эч ким сурабайт. Айткан, бир аз тамеки тартпай турсун десем, бул ачууну басып жатат, кыйналып атат дейт. Мен айттым, ачууну басса, бир пачка тамекин жеп алсын. Энеси менен кошо көмүп коелу. Ушул адамдан болуптур, макул профессор деген наамы бар. Кайсы маданиятты алса болот? Ак сүтүн берген энени акыркы сапарга жакшылап узатып, элдин астына чыгып, энемдин карызы болсо мен төлөймүн деп айта албаса. Анан кайсы маданият жөнүндө сүйлөйбүз? Туура айтасыз. Эми бул маданиятты отургузуу, негизи жеткирүү, жайылтуу менин жеке оюмда ар бир жарандын өзүнүн милдети. Биз эч качан бир ишти жасоодо башка бирөөгө шылтабашыбыз керек, башка бирөөдөн күтпөшүбүз керек. Мисалы жарандар мамлекеттен же болбосо мамлекет жарандарды же ортодо башка бирөөлөрдү, сырткы бейөкмөт уюмдарды же ички бейөкмөт уюмдарды эч ким күнөөлөбөшүбүз керек. Албетте ар бир жаран өзүнүн баягы дамыл айтканда факиду шейла йотиhi өзүндө болбогон нерсени бере албагандай биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Андан кийин биз башкаларга ошол нерсени жеткиребиз. Маданиятты өзүбүздө тургузуу, өзүбүздүн ишибиз. Өзүбүздүн ишибиз. Туура болобу ошол сөз? Өзүбүздүн ишибиз. Эми устаздар, берилген убакыт чектелген, билесиздер. Бир аз убактыбыз бар. Мен өтүнүчүм, мына микрофон, камера. Ажеке, биз сиз менен дагы жолугушабыз иншалла. Өтүнөм, бүгүнкү күндүн бир олуттуу насыйхаты болсун биздин элге. Бир мүнөттүк оюңуздарды Рамазан тууралуу болсун, дин тууралуу, акырет, иш кылып элдер ушул сөзүңүздөрдөн пайдаланып калсын. Рамазан айыны мен айтарым, урматтуу мекендешим, бул режим үчүн же болбосо бир аз килограмм таштап алайын, же болбосо диета үчүн эмес, Аллах Таала фарз кылган үчүн. Мен Кудайдын кулумун. Мен денемдин ашказанынын кулу эмесмин. Ачуучундук айтуудан мурда кечирим сураймын. Кимдин бул жашоодогу эң чоң кайгысы, анын тынчын алган гам кайгысы, проблемасы бир гана ашказан курсак болсо, анын Кудайдын алдындагы кадыр баркы ашказандан чыккан нерседен эч бир айырмасы жок. Аллах разы болсун. Мен ушул жалпы жарандарга кайрылып кетким келет. Бул Рамазан айы албетте ар бирибизди ибадатка, жакшылыкка, биримдикке, кечиримдүүлүккө тарбиялаган ай. Бирок ошол нерсени көпчүлүк учурда орозо кармагандар өзүбүз унутуп калышыбыз мүмкүн. Бирок
мен ушул нерсени эскертким келет. Бул Рамазан айында баягы өзүбүздү тарбиялоо менен бирге башкалардын акысын дагы эстеп жүрөлү, бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөлү. Көбүнчө баягы шаарда жүргөндөр баягыдай тездикче жүрөбүз, ылдамдыкта жүрөбүз, баягы бир өзүбүздүн күнүмдүк оокат менен жүрөбүз. Ошондой учурларда бири-бирибиздин укугубузду, бири-бирибиздин акыбызды тебелебегенге аракет кылып, бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөлү ошол айда. Аллах разы болсын сіздерге. Дегіле, ушул жупуну эфирге убакыт таап келип бергениңиздерге чоң рахмат, ажеке. Элибизге Рамазандын bir шааны болсун деген максат. Şu майрамдык bir маанайды көрсүн, экранда ачса, жок дегенде 40 мүнөт өзүнүн дини жөнүндө өзүнүн сүйүктүү устаздары сүйлөп берсин деп ачканбыз. Ошону сиздер кутун колдоп келип бергениңиздерге Аллах разы болсун. Кадамдарыңыздарга албан ажыр сыйлыктарды берген болсун. Бул жашоодо ушул убактыңыздарга биз дагы жооп кылып, мына ушул өзүбүздүн компаньондарыбыздан келген белектерди Оğuz Açar'ga alıp koysunlar ustalar. Mına şu kampanyanın prodüksiyaları bardыр sizlerge. İnşallah. Ratana degen öte sonun şirinlik. Oğuz Açar'ın mınday aytkanda şaanын берет. Анан мен телекөрүүчүлөргө өтүнүчүм. Жумадыл устаз жакшы нерсени айтты. Абдышкүр устаз өтө керемет нерсени айтты. Биздин динибиздин көрсөткүчү биз өзүбүз. Dinimizde biz kançalık düşündük, kançalık başkalarga kanday көрсөтөбүз, биздин жүрүм турумубуз. Мына ошол биздин адебибиз көрүнө турган ай бул Рамазан. Башкаларга албетте сөзүбүз менен, жашообуз менен дават кылгандай эле адебибизди дагы мусулмандын адебин бир көрсөтүп кое турган ай ошол. Сөзүңүзгө бир сөз кошсом, уруксат берсеңиз. Албетте устаз. Мына бүгүн телекөрсөтүүдө биз ар бир фирма өзүнүн продукциясын мактап, реклама кылып атат. Базарга барсаңыз, ар бир адам өзүнүн буюмун кардарды тартуу үчүн кооз жагын көрсөтөт, жакшылыгын айтат. Эң кооз маданияттын туу чокусу болгон динибиз бар. Эмне үчүн ошо динибизди башкаларга ушундай реклама кыла албайбыз? Тазалык менен, адеп ахлак менен, улууду урмат кылуу менен, кичүүдү зат кылуу менен, мекенди сүйүү менен. Келгиле. Ар бириң бир гана дин Мыктыбектен, Абдышкүрдөн же муфтинин моюндагы милдет эмес. Ар бир мусулман өзүнүн динин башкаларга жүрүш турушу менен эң кооз жеткизсин, реклама кылсын, кардарларды тартсын. Belli. Ustazdın sözünden keyin başka söz koşu da aşıkça özü. Biz erteң de Kuday nasip etse çıkabız. Tüz efirge kütüңүздөр, көрбөгөндөргө эскертип коюңуздар. Ушул 5-чи каналда 30 gün boyu Allah Subhanahu wa Taala nasip etse çıkabız. Анан YouTube'dan менин каналыман, Муктыбек Арсланбек каналынан кайталап көрсөтөбүз иншаллах. Аны дагы тарабиде тургандар, көргөн үлгүрбөгөндөргө бул бир мүмкүнчүлүк. Анан өтүнүч күн бою мүмкүнчүлүк тапсаңыздар, бизге суроолор жазып коюңуздар. Конокторго ошол суроолорду бергенге мүмкүнчүлүк табабыз. Оразаңыздар кабыл болсун. Эртеңки чейин. Саламу алейкум ва рахматуллахи баракату.